Жалал Абад облусуна караштуу Ноокен райондук Сакалды айыл өкмөтү Өзбекстан менен чектешет. Кыргызстан эгемендүүлүккө жеткенине 20 жылдан ашып калганына карабай, бул аймактагы мамлекеттин чеги так белгиленген эмес. Ага байланыштуу Кыргызстан гектарлаган жерлеринен айрылып калуу коркунучунда турат. Чоң айылыбыз. Мына Өзбекстан айылы. Аралыгы 500-600 метр чыгат. Өзбекстан мындан 6 жыл мурда, 7 жыл мурда бу жерге зым тарткан. Зым тартып, зымдын биягында бир 6 гектардай жер бар. Ошо тосулган жерди Кыргызстан өзү ала албай атат. Энди бизгилер да тартып атат, өзүбүз чек ара менен тартып атат алар. Ошо эски чек ара менен. Ошо 36-7 гектар жер калып кетти. Ana bu yakta böyle bir yerde 6 hektar yer Özbekistan'da zımın içinde kalıp gitti. Anıda bir talaşatan adam yok. Bu memleket özü çekeranın acırası olayı жақсы көңіл vurbaydı hatta. Натыйжада бул аймакта Өзбекстан тараптан кылмышкерлер өтүп, жергиликтүү тургундарга бир топ түйшүктөрдү салып келген. Чоң Багыш айылынын тургуну Абдыкапар Кулматовдун айтымында, мал уурулук жада калса чак түштө катталган учурлар кездешет. Биздин айылдагы малдарды мына чын айтсам айландырып bir sıra емес 2 sıradan alıp кеткендер күндөр болду. Bir айылдан 2 sıra. Мындай айландырып ар бир үйгө 2 жолдан келип уруп кылып малдан алып кеткен күндөр болду. Үйрен жетелеп кетет. И таладан сүрөп кетет. Примерно мен өзүм малым Абетте Гөлөкө Балакон жерден кандайдыр жетелеп кеткен да. Жок. Ошо жок болду, алдырып бердик. Абетте. Жашоочулардын айтымында кылмышкерлер кошуна өлкөдөн мыйзамсыз мамлекеттик чек арага киришкени алыс келгенсип, малган эмес өсүп турган пактан уурдаган учурлар катталган. Көйгөйдү түшүнгөн саясатчылар дагы жок эмес. Депутат Бакыт Төрөбаевдин демилгеси менен талаш тилкеге 15 метрлик бийик секи курулган. Бул вышканы койгондон Бакыт Төрөбаев ушу элди кыйналганын көрүп өздөрү. Анан ошол сунушту неме кылып өзү келип ушуну куруп берди элге. Бул жерде өтө жаман акыбалда элдер неме болгон, урурлук болгон, тоноочулук болгон, элдерни бөлөк немелерине коюп кеткен, кыйноочулук болгон. Анан огороддорун тоноп кеткен болгон. Ошонун себебинен ушу Төрөбаев коюп бергенден бери, мына 2 жылдан бери бул элдерге тынччылык болуп калды. Чек арачыларга түзүлгөн шарттар көңүл жыргатпайт. Бул көрүнүш алардын милдетин так аткарууга бөгөт болуп келет. Бирок көзөмөлдөөчү секинин тургузулушу менен мамлекеттин чегин коргоочулар бир топ түйшүктөн аралашкан. Бул жерде азыр şu айылдын өзүндө 400-500 кожолук 5-6 миңдей адам жашайт. Ушуларга ушу кишинин жардамы болду. Şu вышкабыз тургандан кийин солдаттарыбызга оңой келип, эки жакты карап, биздин заставадагы солдаттарыбыз келип, ушул жерден кабар алып, вышкадан чыгып турушат. Секидеги көзөмөлдүн күчтөндүрүлүшү кылмыштуулуктун азайышына алып келген. Жергиликтүү тургундардын бул маалыматын милиция кызматкерлери да тастыкташат. Алардын айтымында бүгүнкү күндө уурулук дээрлик жокко эсе. Ошо вышкалардын коюлгандыгынын негизинде бизде мал уурулук 2013-жылы токтоду. Ошо вышканын курулгандыгынын натыйжасында ушу Бакыт Төрөбаевге чоң рахмат. Ошо куруп бергендигинин негизинде бизде ошо мал уурулук, ошондой кылмыштуулук иштери токтоду. Айтылган кырдаал мамлекеттик чек аранын бир гана тилкесинде катталууда. Мындан башка жагымсыз учурлар өлкөнүн Тажикстан менен болгон чегинде кез-кези менен чыгып турат. Натыйжада жаш чек арачылар көз жумушуп, жергиликтүү тургундар жабыркашууда.